Buna бүгінгі күні барымыз бүгінгі күнді олыту болып жатқан, барымызды тыншыландырған biz için bir çoğun mesele, problemi болып тұрған bir meselені талқылап, өз пікірімізді білдіреlim деп топталып отырамыз. Тура бар? Ошондуктан мына айтып коеюн, бұл жерде жана уктук, значит, алыс жакындан келген, Аксудан келген туугандар бар экен, Арагандан келген туугандар бар экен, Каракулжадан, кайдан дедигер? Төгөрөктүн 4 бурчунан келген туугандар бул жерде келип катышып, өз пикирин билдирген турат. Сиздерге чоң рахмат айтып коебуз. Анан мына чоң саясатчылар айтып келет да. Бийликтин туткалы ким дейт? Бул эл дейт. Эгер эл болсо, мындай чоң маселе каралып жатканда, эмне үчүн эл менен кеңешилбейт? Кыргызда сөз бар, кеңешип кескен бармак оорубайт деп. Мына шу кечеге биз уккан кабар баарыбызды тынчсыздандырып, мына шу бүгүн ушул жерге баарыбыздын башыбызды кошуп атат. Ушул маселени азыр албетте бирден чыгып өз пикирибизди айтабыз. Бул Адахамга ашылган бийликтегилер эмне болуп отурушат азыр? Алар азыркы бийликтегилерден ойлонуш керек мындай. Булардын дагы күнү бүтөт, бир күн болсо бир күн. Бийликти башып алуу деген беренени коюшуп, бирин камай издешип, курман кузулушуп деген өзү кече өзү эмне болуп отурушкан булар. Белки бийликте отургандар өздөрү камакта отурушкан. Бийликти басып алуулар ушул өздөрү басып алышкан булар. Бул эмне деген акмакчылык? Сиздерден бир айтып сурадарым. Силер дагы туура сөздөрдү ойлонуп туура демеңиңер. Анау Адахам Мадымаров ең жаш депутат Шелимгуловдун малында ең жаш депутат ушул болгон. Кыргыздын баардыгын колдогон ушул болгон. Муну ар нерсе кылышып, жок кылышка аракет кылып атышат. Муну жок кылып тургандар өздөрү жок болууда. Ойлонуңуздар туугандар. Ошону Адахамды биз бербешибиз керек, каматпашыбыз керек. Сиздерден суранат. Баардыгыңар бир кол, бир жеңден кол чыгарып, bir jakadan baş çıkarıp, şu Adakham'da koldap beriңizdер tuğanlar. Ben Aksaray'ın bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının koordinatörümün Çınıbek Keldugul. Bizden gelgen sebebi bu kayrılığını biz de tuğra gördük. Sebebi Adakham Kimsamoviç bizden lider. Bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasının Аксы районы боюнча шайлоо эмеден 6600 голос алган. Биз ошо шайлоочулардын атынан өкүл болуп, эки адам келдик. Эми биз кайрылуу жасаган сөз ошо азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевичке, ÖKM'нин төрагасы Камчы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке, ген прокурор Зулушевға кайрылуубуздун себеби бизде ушундай бир эме болду. Урматтуу президент, биздин кайрылуубуздун себеби бизде Бүтүн Кыргызстан Саясий партиясынын 235 миңдей мүчөсү бар да. 235 миңдей мүчөсүн шайлоо укугунан антып ажыратпамыз. Biz ошол шайлаганда, biz ошо бүтүн Кыргызстанды шайлаганбыз. Biz ошол лидерибизге ушундай аяктагы беренелерди койгон үчүн биз тынчсызданып шайлоочулардын атынан келдик. Сизден сураныч. Сиздин убагында сиз Садыр Нуркожоевич, убагында сизди камаганда биздин да жүрөгүбүз ооруган. Саясий куугунтук болуп атат деп биздин жүрөгү ооруган. Ошондо ушул бизге Аксыга барып калып, Адахам Кимсомович ушундай отурган жерде сүйлөшүп, Садыр Нуркожоевичти чыгарыш керек түрмөдөн, муну партияга же кошуп, же ушул партиясында сүрөп, экинчи жылды чыгарышыбыз керек деген эмеде аябай туура, алдагы туура кабыл алып, Садырды сөзсүз чыгарабыз деген
235'tey мүчө бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү. Эми биздин деле укук ушу Кыргыз Республикасынын гражданинибиз, шайлоого укугубуз бар, шайлаганбыз. Биздин шайлоо укугубуз тебеленбесин деп ушунча эл митинг эмес, бул кайрылуу жасап турабыз силерге. Андай туура эмес беренелер менен бул эл билип калды уже, карапайым эл деле билип калды. Бул саясий куугунтук экенин сиздерден суранабыз. Эми может Садыр Нуркожоев, сиз билбешиңиз мүмкүн, может сиздин айланаңыздагылар кылып аткандыр. Сиздин айланаңызда иштеп аткандар илгери сизге Адахан Кимсанбаевичтей күйгөн эмес. Адахан Кимсанбаевичтей сизге ошол чөйрөңүздө иштеп аткандар күйгөн эмес. Ошол сиздин айланаңызда иштеп аткан канча президентти жок кылды, канча президентти жарга ыргытып берди. Сизди биз түшүнөт деген ойдо ушул аксы элинин ушу эмени ошол бүтүн Кыргызстан саясий партиясын шайлаган шайлоочулардын атынан суранып кетебиз. Mına şu elektrik energiye bir sondan çöle batağız biz. Böten elden dağı el gelgen, ula elde, bu ne zirez, elektrik energiyen oturgunlar. Uyas boğata, tuğanlar. Bu şermendaçilik, elden hukukunu siler. Buzu odasın arasın yerde, gitse. Bana mına yerde Saktan Mırda, Kursav Ayıl Hükümetin başçısı. Buyruk verip koyunsa, ayakta cüret. Uyas boğata, mına çay elden hukukunu tevelegenç. Abi tutmayısın ne? Sürekli öçürüp koştum adım çok iş baştalğanda. Uzun neregen jakşılık. Bu biyliktin kolundan gelgen iş. Öz göndüm beri kim? Jakşı karap koybaysınlar bu. Hiçbiri elge, jurtga, ertenki günkü geleceğimizin jırgalçılığın söylegen Adakan Kimsanbaevичка kılmış işin kozgagan kanday biylikteki bilimsiz dersiniz sizler. Ben sizlerdi uşundu aytqım kelet. Bilimdүү bolsoңор eldi tegiz karagıla. Bunday kılgan bolboyt. Adakan Kimsanbaevич Akayevdin malынан, Rakiyevdin Atambayevdin malынан bardığında el üçün dep süylep жүрөт. El üçün, elge bolsun, ertenki bizdin gelecek muğundarыбызга jakşı zaman ornosun dep. Komitette janakı optun paketi menен ötközgöndөрдүн baарын birden tekşeriп atat. Yon koysa bizdin Kırgızstandagı biyiliktegiler eldin ırıskısın jep kayaka barasыңар. El bolsa el bolosуңар, biyilikte oturasыңар. El жоқ болса каяка барасыңар? Кыргызстан бөлүнүп кетет. Мына талап бөлөбүз деген адамдар турат азыр. Биягы Казакстан, биягы Өзбекстан, ана Кытайга бөлөбүз дегендер. Андай кылбагыла. El менен el болгула. Adakan Kimsanbaevич эң таза инсан. Мисалы үчүн жогорку кечте мына көпчүлүк адамдар азыр дыйканчылык болуп келбей калышты. Дыйкандардын баардыгы жарга акча отурат. Ушу кишини чыккынчы деген кандай була? Зулушуп деген кандай була? Өзү ушуларды камаш керек. Бийликти басып алып келген чыккынчы ушулар. Өткөндө жогорку кечте тилиңи жулам, колуң сындырам деген үчүн камалыш керек. Ар бир адамдын укугу бар. Өзүнүн адамдык намысы болот. Нече ошондун чек келтирет, кылмыш ишин козгогонго өтө абийирсиз уят. Мына Казакстан, Өзбекстандарга ойлобойсуңарбы? Ошолор сыйлаган киши Adakan Kimsanbaevич. Келип туруп ушуга кылмыш ишин козгойсуңар. Тарта уур каскелерди болсо бийлик апарасыңар. Ошону жыгат атабы Кыргызстанды. Кадыр тандаганды билбейсиңер. Кадырларыңардын баары бүгүн барып батак 2 айдан кийин жеп коюп качып кетип атат. Аларды кустурдук дейсиңер. Ушу жугунду корсуңар силер, жугунду кустурганды жеп отурасыңар. Ошо жакшыбы? Мына эртең бүгүндү балдардын келечегин улантыш үчүн илгери ата бабаларыбыз келген. Жер суубузду сактап, эртеңки келе муундарга калсын деп. Силердин кылганыңар ушул, кемпир арды саттыңар. Эми болсо ошол сүйлөгөн журналисттерди камап коюп атасыңар. Келип туруп эми Adakan Kimsanbaevичти чыккынчы дейсиңер, а? Уят деген жок экен, мына курман кузулушуп. Уятым жок, абириң жок бала кезин. Сен өзүң димелен кече эле. Көзүң ачкының жакшы болгун деп эл толкуганда билесиңерби? Сел толкугандай алып кетет. Каяка барганыңарды өзүңөр билбей каласыңар. Баарыңыздар мен билгенден ушу жерде турганын баардыгы убагында Садыр Жапаровду колдогон элдер экенсиздер. Мен азыр баарыңыздар менен таанышып чыктым. Ошол эле сиздердин катарыңыздарда мен да Садыр Жапаровду жан бетим менен коргоп, камалып да чыккан аялдардын биримин. Биз Садырга алдандыкпы? Же Садыр алданып жатабы? Ушуга ким жооп берет? Биздин үмүтүбүз аябай Садырдан чоң болчу.
Садыр Жапаров келсе Кыргызстан гүлдейт, итаягыбыздан бери алтын болот экен деп кандай үмүттөр менен күттүк эле. Ал эми акыры келип эмне болду? Же бул жерде трайбализм болуп жатабы? Эмне үчүн Аскар Акаев Акталат дагы тайраңдап каалаган жеринде жүрөт? Анын кылган кылмышы Бакиевке салыштырмалуу нөлгө барабар. Бакиев Акаевдин алдында аппак периште бойдон. Эмне үчүн Бакиевди алып келбейт дагы? Эмне үчүн Акаевди актап коет? 15 жыл сызга отургузуп, Кыргызды ушул итке мингизген Аскар Акаев эмес беле? Аны эмне үчүн актаган акысы бар? Элден референдум кылып, же кандайдыр бир жол менен Акаевди акташ керекпи, актабаш керекпи? Элден сураш керек эле. Туура айтамбы? Мына эми азыр мына биз Бакиевдин убагында кандай жашадык? Мен реально эле өзүңүздөрдөн сурайын. Кандай жашадык? Биздин деңгээлибиз чындыгында бийикке турду. Биз кошуналар менен тең ата боло алдык. Кести курдук. Короче, кыргыз өзүнчө жашай алат экен. Бирок эмне үчүн Бакиев дайым кара бойдон калыш керек? Бакиевди актай албаган бийлик алас келгенсип эми ушул элдин жалгыз үмүтү Мадумаров менен тайлашып аткан аябай таң калыштуу болду да. Мына азыр жана сабатсыз элди башкаруу деген оңой деген сөз аябай туура да. Мына 2005 жылга чейин сабаттуу адамдар чоңоюшту да мындайынча алганда. Жанагы Союздан калган билим менен. Одон бери биздин мектептин программасы толук өзгөрдү. Мектептин программасын өзгөргөн программаны дагы татаалдаштырылган программаны балдардын акылы жетпей калды. Сабатсыз кадрлар чоңоюп келе жатат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар азыр. Бийликте жана парламентте отурган сабатсыз атын туура жаза албаган министерство менен иштеп аткандарды көрүп атасыздар, Бардыгынын катасыны ким оңдоп, ким түзөп, ар бир статьяны жаңыдан иштеп чыгып, элге жетерлик ошол жанагы министерство менен келгенге деле парламентке деле жеткизип аткан ким? Жалгыз Адыхан Мадумаров. Ушул бийлигибиз эгерде Мадумаров кетчү болсо, сабатсыз жанагы 80 депутат отурат ошол жерде аттарын жаза албаган, задний проход деп отурган, задний проходтор отурат. Алас келгенсип жана короз мушташтырам деп отурушат. Алас келгенсип жанагы казино адал деп коюп отурушат. Казино адалбы? Айлыңа бир казино ачып көрчү эмне болосуң, Айлыңа мен ушул Кыргызстанды бир кичинекей эле айыл деп эсептеп айтайын силерге. Ар бир айылда бирден казино ачылып калса да, казинонун башка варианты эмне деген сөздү билдирет? Казино дегенде эмнени түшүнөбүз? Казино дегенде эмнени түшүнөбүз? Кумаркана кыргызчасы. Дагы бир варианты бар. Сойкукана. Кыскасы ачыгын айтканда жалапкана. Айлыңарга бир сойкукана ачып алгыла. Ошол жерди ким тейлейт? Ошондо сенин кызың, менин келиним, тигинин аялы ошо тейлейби? Ал эми Кыргызстандын казиносун ким тейлеп атат? Баягы эле Кыргыздын, сенин, менин, биздин кыздар тейлеп атат. Бизге казинонун кереги жок болчу. Мына биздин Садыр Жапаровду имандуу деп, молдонун баласы, тиги динден кабары бар деп туруп, Садыр Жапаровбуз келип эмне кылды? Казинону ачып койду. Арактан адалыраак болсо керек деп туруп. Казино бар жерде арак болбой калабы? Казино бар жерде бары жок болот. Ошондуктан мисалы, эми мен силерге дагы бир кичинекей эле мисал айтып кетейин. Допустим, менин огородумда бассейним бар. Мына менин айтайын, сиздин огороддо бассейниңиз бар. Сиздин атаңыз келип сиздин бассейнди кошунага. Жок, мына сенин бассейниңди тиги кошуна пайдалансын деп кошунаңызга сатып ийсе. Эмне дейсиз? Мейли бассейнимди кошунам пайдалансын, мен отура берейин кургак жерде дейсизби? Кудум ошол эле принцип менен биз Кемпирабадты өзбектер жыргасын деп сатып ийдик. Жакшы болдубу? Эшигиңдеги бассейнди сатып ийип отурат атаң келип. Ошо жакшы болдубу? Мен кыска гана силерге пример айтып атам. Эми азыр Кытайдагы жанагы 33 келишимге кол коюп келиптир. Биздин улуу урматтуу президентибиз. Бул келишимдин 14 пункты, 14 келишими совершенно секретный дейт. Бул элдин мүлкү, эл Кыргызстан
да ел бар үчүн Кыргызстан мамлекет, ошол мамлекетке ошол ел бар үчүн Кыргызстан мамлекети бар, анан ошонун президенти бар, туурабы? Мисалы, мен дагы бир кыска эле силерге маалымат айтайын, пример да. Допустим, мына сиздин үйүңүздө 10 балаңыз бар. Ал эми сиз кошуна менен келишим кылдыңыз. 10 балаңыз менен чечишпей туруп келишим кылдыңыз. Келишимди эмне кылдыңыз? Тиги балаңыздын рызкысын, бул балаңыздын рызкысын, тиги жерди, бул жерди ушу башка келишим менен айтпай туруп сатып ийдиңиз. Балдарыңыз эмне дейт? Рахмат дейбиз сизге ошондо. Я, балдардын, мамлекеттин ырысын, элдин ырысын совершенно секретный келишим менен сатканга эч кимдин акысы жок. Мадумаровду камап койса, ушул келишимдин бардыгыны жанагы 80 түркөй колдоп бербесе мага келгиле. Электроэнергияны өчүрсө да Кудайга шүгүр. Мындай колонкаларга караганда биздин доошубуз бийигирээк чыгат. Себеби мына жүрөгүбүздө кан агып атат. Бүгүн чындыкты сүйлөгөн кишилерди камайбыз дегендик үчүн. Мен кече 31 май күнү ген прокурор Курманкул Жулушов Токтаралиевичтин жогорку кеңешке киргизген сунушуну укканда биз дагы ошол жерде укканда таң калдык да, бул киши башаламандыкты уюштуруп, мен бирөөнү айтып кетейинчи, башаламандыкты уюштуруу боюнча иш козгойбуз дейт. Урматтуу Курманкул Токтаралиевич, сиз биз колдоочуларына караганда ал киши андай ишке барбашыны сиз бизден жакшы билесиз, урматтуу Токтаралиевич. Эч качан Адахан Кимсанбаевич бүгүнгү күнгө чейин бизди айтып келет. Ак таяк, көк таяк менен мен бир жерге баргандын ордуна бир баланын бир чекеси жарылып, бир үй бүлө сыздагандан көрө бул жумуштун мага кереги жок деп айтып келет ушул күнгө чейин. Мен Адахан Кимсанбаевичтин колдоочусу катары, мен Адахан Кимсанбаевичти сыйлаган, колдоп жүргөн киши катары бүгүн эч кимдин аброюна шек келтиргим келбейт. Бирок сабырды түгөтүп атасыңар туугандар. Качанга чейин биз ушинтип кыргыз элим, кыргыз жерим деген азаматтарды камап түгөт албайсыңар. Бул биринчиси. Экинчиден, кээ бир депутаттар, урматтуу депутаттар, бүгүн силер Адахан Кимсанбаевичтин ишини караш үчүн комиссия жөнөттүңөр. Комиссиядагыларга ыйман инсап берсин деп тилеп туралы. Бирок 90 депутат барсыңар азырча. Ошол 90 депутатты бүгүн жылоосуз кармап алам деген принципке алып барып атат силерди. Парламентаризмди жокко чыгарам деген принцип бул. Эсиңер болсо, өзүңөр мага караганда жакшыраак ойлоносуңар. Бүгүн Адахан Кимсанбаевич менен бардыгыңды жылоолойт. Бүгүн Адахан Кимсанбаевич жок болгон болсо эмнеке болуп атканын биз жакшы билебиз баарыбыз. Урматтуу депутаттар, силердин көкүрөгүңөрдөгү значокту кыргыздын желегине бир мамлекеттик жетекчи берген эмес, силердин көкүрөгүңөргө тагып койгон эл болот. Эгерде чынында бизди эл колдоп келген деген болсоңуздар, эркиңиздерди көрсөтүңүздөр. Биз дагы эле силерге ишенип калабыз. Дагы бир нерсе, анча-мынча кээ-бирки депутаттарга бул баарына эмес. Кээ-бирки депутаттар Адахан Кимсанбаевичти көп чөөлөрдөй болуп талай бербегилегин. Ал кишинин дагы аркасында тууган урук бар. Жигитче сүйлөшөлү, эркекче сүйлөшөлү дейсиңер. Ал жерге силерди эркекче сүйлөшкүлө деп жөнөткөн эмес эл. Ал жерге мыйзам жазгыла деп жөнөткөн. Ал жерге элдин моңуну укуктугула деп жөнөткөн. Бүгүн силер барып ал эркекче сүйлөшөбүз дейсиңер. Эркекче сүйлөшө турган жер башка жер. Жогорку кеңештин комитети эмес эркекче сүйлөшө турган жер. Эсиңер бар да этеңер жыйгыла. Ал кишинин да туугандары бар, аркасында бизге окшогон колдоочулары бар. Бүгүнкү күнгө чейин чыдап отурдук, сабырыбызды түгөтпөгүлө силер, туугандар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Адахан Кимсанбаевич Аскар Акаевичке айткан сөзүнү мен сизге айтайын бүгүн. Ошол кезде Адахан Кимсанбаевич айткан экен, урматтуу Аскар Акаевич, көкүрөгүнү колуну көкүрөккө коюп, хоп лаббай дегендерден алысыраак жүрүңүз деп мен бүгүн сизге айтам, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бүгүн өткүл президенттерди анга түрткөндөр бүгүн сиздин айланаңызда жүрөт. Сизди дагы анга алып барыштан биз коркобуз. Бүгүн биздин жогоркуларларды анга алып барса мамлекетибиз дагы 10 жыл артка кетет. Эң күчтүү мамлекеттерде оппозиция бар. Ал сынды дагы көтөрө билиш керек. Адахан Кимсанбаевич бирөөңүздөрдүн аброюңуздарга шек келтирген жок. Ал киши адилеттүүлүктү сүйлөп атат деп эсептейм. Жеке бул менин пикирим. Ошондуктан урматтуу президент, көкүрөгүнө колуну коюп хоп лаббай дегендерден коркуңуз бүгүнкү күндө. Ачык айткандардан эч качан коркпоңуз. Ачык айткандар эч качан сизди аңга алып барып түртпөйт. Ошондуктан мен кыргызстандыктарга чакырып кетем.
Eç kaçan бүгүнкү күндө Адахан Кимсанбаевдин тагдырыны Өткүл Разаковдун тагдырына эч качан койбойбуз биз мына жерде. Мен жеке өзүмө жооп берем. Урматтуу кыргызстандыктар, бул чакырык эмес. Биз ушундай чыгандарды колдоп алышыбыз керек. Рахмат. Саламатсыздарбы, Адахан Кимсанбаевди колдоочулар. Бул жерде азыр мен көпчүлүктүн сөздөрүн айтып атам, ошол эле сөздөрдү кайрадан кайталагым келбейт. Мен Айбек мырзанын сөзүнө 100% кошулам. Мен дагы өзү ишкер адаммын, жаратман, ойчул адаммын, саясатчы эмесмин чындыгындачы. Бирок ушул Кыргызстандагы эң улуу инсандарды аркалап жүргөн Адахан Кимсанбаевди колдоо, коргоо үчүн кошулуп калган бул жергечи. Biz эгерде мамлекеттибиз бизге керек боло турган болсо, биз албетте ушуга окшогон лидерлерибизди өстүрүшүбүз керек, сактап калышыбыз керек, колдошубуз керек, коргошубуз керек. Антпесек биз мамлекеттүүлүгүбүздү жок кылып алабыз. Мына азыр интернет иштеп аткан мезгил, баарыңыздар көрүп аткандырсыңар. Дүйнө ачык, баарыбызга белгилүү. Уйгур мамлекетин жок болгонун алдында алар өзүнүн биринчи лидерлерин жок кылышканда, ошентип анан ошол мамлекет жок болгон. Биз дагы өзүбүздүн мамлекетибизди жок кыла албайлы. Азыр көпчүлүк айтсаң, азыркы күнүндүк турмушу менен жашашат. Бизге эмне кереги бар саясаттын? Бизге саясатты эч кимге аралашкыбыз келбейт. Аралаштырып аткан ушул бийлик өзү бизди аралаштырып атат. Биз аралаштырбайбыз. Эгерде мыйзамдуу жол менен иштесе, өзлөрүнө деле жакшы болот. Баары акыйкат орнойт, теңдик болот. Анан ошол азыр Айбек мырза айтып кеткендей 4 берененин бир четинде сүйлөшөлү деп мен ошол беренелердин бирөөсүн айтып кетейин. Кызмат ордунан аша чапкандык деп атат. Мен ушул мына Адахан Кимсанбаевич депутат болгондон бери көпчүлүктүн көйгөйүн жеткирем кагаз түрүндө. Бардык маселелер мыйзам жолунда чечилип атат. Эч качан мени жаныма таанышым эле бул мени дайым колдоочум эле, бул менин жакын кишим эле деп эч качан бирөөгө бир звонок чалып же болбосо өзүнүн кызмат ордунан пайдаланганын мен көрө элекмин. Биз лидер адамдын, биз анын идеологиясы, көз карашы үчүн аркасынан ээрчийбиз. Мамлекетти өстүрөм деген үчүн аркасынан ээрчийбиз. Биз анын аркасынан фанат болуп ээрчиген жокпуз. Аны билип билбей эле ээрчиген жокпуз. Бизге мындай адамдар керек, улуу инсандар керек. Улуу инсандын аркасынан ээрчиткен кишилер бизге сөзсүз керек. Эгерде чындап карасаңар, сырткы чет өлкөлөрдө сөзсүз түрдө лидер өстүрүү менен алектенишет. Боптур, мына мисал азыр келтиргилечи, бийликте кайсы көзгө көрүнө турган кадрыңар бар, айткылачы, бүт кадр маселеси өлдү го. Билим системасы эмне болуп атат? Билим системасы начар болгондон кийин башка жакта айтпай эле коюңуздар. Биз кантип анан кийин башкаларга ишеним берип, инвесторлорду чакыра алабыз? Кантип анан бизден өзүбүздөн инвесторлор, ишкерлер чыгат? Кантип биздин экономикабыз өсөт? Мына мен өзүм ишкермин, бизге өсүүбүзгө эч кандай жакшы шарт жок. Азыр кризис маалында бир эле биз кыйналып аткан болсок, карапайым калкты мен түшүнүп атам азыр кандай акыбалда турушканын. Айлык көтөрүлдү дейсиңер, бирок кымбатчылык жетер жерине жетти. Мен бул жерде өзүм үчүн айтып аткан жокмун. Өзүнүн аркасындагы айта албаган сөздөрүн түрткүлөп мага айтып коюңузчу дегендер толтура. Бир эле бүтүн Кыргызстан партиясынан эмес, Мекенчил партиясынан дагы өздөрү дагы айта алышпайт. Айтып коюңузчу. Айтпайсыңарбы, өзүңөрдүн укугуңарды пайдаланбайсыңарбы деп мен азыр көпчүлүктүн атынан сүйлөп атам. Мен өзүмдүн атыман сүйлөгөн жокмун. Нокенден келдим, мен Нокенден бир гана Мекенчил эмес, башка бүтүн Кыргызстан эмес, башка партиялардагы жөнөгө карапайым калк дагы айта турган көйгөйү толуп бүттү. Айта албаганын себеби акырын сүйлөгөндүн баарын чекеден камап коркутуп атасыңар. Бул коркутуу жолу эгерде психологиядан алганда силер өзүңөрдүн жаман иштериңерди жаап жашырганга барабар. Биз биринчи бийлик өкүлдөрүнө кайрылайбыз. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, тынчтыкты, Кыргызстандын өнүгүшү үчүн, Кыргызстандын стабилдүүлүгүн каалайсыздарбы? Жок, сиздер каалабайт экенсиздер. Бул биздин оюбуз. Ушунча турган, мынау турган элдер ар бир айылдан кокту колото дишин таштап кайрылуу жасаганы келдик. Биз силердин бийлигиңерди талашып, жана башка бир агитация жаман иштер менен келгенибиз жок. Силер буну эмне себептен айтып атам? Тынч жаткан элди өзүңөр козутуп атасыңар. Провокациянын башчысы өзүсүңөр. Адахан Мадмаров Конституцияны кармап алып кызыл китепти.
betiga koyup berip otat kaynanayında. Kaysıl oşal kemçildigi mi? Oşal mı kemçildigi? Tınç atkan Kırgızstan'da sizler özüm, Kurmakul Zuluşov. Oşal koygan bereneler mümkün özü için tuğradır. Mümkün kocayının prikaz bergendir. Bizge karangı. Bırak biz bileviz. Keçe televizyonda bardık malumatları tarqatat bağı. Kapitan kim dedi? Minist. Katani dedi familiyası. Subhanallah ayttığı bu aldığında planlaştırılgan. Cana kempirat boyunca kamalganların ailasını tapmay. Uşularda tart otattı. Eğer Madmarov'tu oşal nemede tribunadan chetletip deputatlıktan chetletken bolsa tınç atkan elge hiç kim kepildik beralbaysızlar. Biz daha beralbayız. Tiyvegile tur aytat eldi sabrı menen oynaşmağla. Tınçlıklı kallaşlar mı? Bunday taza insanga tiyvegile biz oşal Madmarov'tu koldayımız dep geldik. Bu bizim açık fikrimiz. Anandağı provokasyonu bu nerede büt organ adamlar turastar tartып atasızlar. Үйge barбакла sizlerden suranız. Үйde ben hiç kimdi ukpayım. Ben özüm kert başıma özüm cevap verem. Sıkbakla үйdekilerdi sizlerden suranız. İşin var mı deyit? Ova işin var. İşinden korkutasın abi. Bugün demalış gün. Ben konstitusyonel hukum boyunca kanday sözdü özümdün oyumdu. Aklıma kalçakan aklım jetken yerde açık akım var mı? Hurmatlı prezident. Uşunday hukuk buzuklar bizde bol vatat. Bugün bari o elde 4-5 balanın uşunday kılıçtı bulundu. Korkutuğu, çotuluğu, fırsatla ol yerde. Biz Adakan Madmarov'ta koldoçuları buna. Madmarov bana aytık etişti yukarıda. 2010 yılı parlamentga ötken yerde kayra birlikte salı ötkörmey koyganda aytışkan barağız oturguzabız degende parlamentke kalay kalk aytkanda Madmarov dagы aytkan jana ukam aytkanda sizlerden bir tal çasыңар түшпөсүн мага андай креслонун кереги жок деген ошол кишинин маданияттуулугуна мына тура көрүп турасыздар тынч бардык угуп ар ким өзүнүн оюн айтып атат жанагы баргандар болсо плакатың барбы кандай барбы ким эмне менен маалымат алат экен маалыматты мына жерде сураса айтып берем мен урматтуу эл журт дагы мына немелерге кайрылып коеюн депутаттарга эгер Madmarov ошол депутаттык креслодон четтесе охо силердин күнүңөр кандай болот экенин айтып коеюн Madmarov бар силер пока жашап жүрөсүңөр бергилерге паткамчылык кылып Madmarov кеткенден кийин паткамчылыгар өтпөй калат эстеп кой ушуну айтып коеюн анан дагы айтарым башка партияларды шайлаган шайлоочуларга кыргыз элиме кайрылам айнанайындар шайладыңар ошо партияңарды өткөрдүңөр бирок биз сезип турабыз жүрөгүңөрдөн Madmarovду сүйүп турасыңар каалап турасыңар бирок айтасыңар коркпой атасыңар билем коркок деп эмес кайдыгерлик кылып атасыңар эң жаман кайдыгерлик келгиле ушу кайдыгерликтен качайлы дагы эң көп колдоочулар Madmarovду колдоп алалы мен ушуга чакырам силерди ырайымдуу мээримдүү Алла Тааланын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум, урматтуу калайык калк, жумурай журт, касиеттүү кыргыз элим, амансыздарбы? Мен кыска эле кайрылайын. Мен айта турган сөздөрдү көпчүлүгүн айтып кетишти. Мен ушул сөзүмдү эсиңиздерде болсо, бүтүн Кыргызстан партиясыны шайлоо тизмесине өткөрбөй койгондо биз кайрылуу жасаган элек. Ошондо президент болуп турган Сооронбай Жээнбеков кайрылганбыз. Урматтуу, убактылуу өкмөт башчылары деп. Ошондо дагы мени кыйла кылышкан. Эмне үчүн сен убактылуу дейсиң деп. Убактылуу, бардыгы убактылуу. Мен азыр дагы убактылуу өкмөт башчылары деп кайрылам. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Бул дүйнө өтмүш. Ушунчалык убактылуу, ушунчалык тез өтөт. Sen ушунчалык ойлонгун бир жолоочу көлөкөгө келип отуруп, кайра кеткенчелик убакытта өтөмүн деп ойлогун деген. Ар бир нерсе убактылуу. Кече башка жерде элеңер, бүгүн башка жердесиңер. Эртең башка жака барып каласыңар. Туурабы же жалганбы?
Бардығыз ошондойбуз. Бүгүн бул жердебиз, эртең башка жакта. Бул дүйнө өтмүш, убактылуу. Ошон үчүн бүгүнкү убактылуу өкмөткө кайрылам. Алла Таала бийлик менен байлыкты мен сыноо үчүн берем деген. Мен сени жакшы көргөнүм үчүн берем деген эмес. Кур'ан Каримде. Мен байлык менен бийликти сыноо үчүн берем деген. Бүгүн силерге сыноо үчүн бийлик берилди. Урматтуу азыркы бийлик дөөлдөрү. Ошону туура пайдаланыңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурады сахабалар. Ким биринчи болуп бейишке кирет dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Адилеттүү падыша dedi. Ким биринчи болуп тозокко кирет dedi. Өзүнүн элине зулумдук кылган, мыйзамсыз иштерди алып барган падыша биринчи болуп тозокко кирет dedi. Мен ушул сөзүмдү Сооронбай Жээнбековго да айткам. Азыр Садыр Жапаровго айтам. Тандаңыз. Азыр сизди сыноо үчүн бийлик берди. Каалаңыз бул жакта эл үчүн адилеттүү болуңуз. Бейиш. Бул жакта элди зулумдук кылыңыз. Мыйзамсыз иштерди алып барыңыз. Ушуга окшогон Адахан Кимсанбаевичке окшогон чыган, эл үчүн күйгөн чын жүрөктөн инсандарды камап, жок кылып, элиңизди жок кылыңыз, тозок күтүп турат сизде. Бул менин сөзүм эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү. Акырында айтарым, эл үчүн күйгөн, чыныгы инсан болгон Адахан Кимсанбаевичке тийбеңиздер. Мунун арты жакшылык менен бүтпөйт, аны билип турасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, сиздердин бийлигиңиздерди эч ким талашкан жок. Иштей бериңиздер. Адилеттүү иштеңиздер. 10 жыл, 20 жыл отуруңуздар. Адилетсизби? Аны эл өзү чечип алат. Туура айтамбы эл? Рахмат. Алейкум, урматтуу бүгүнкү жыйынга келген туугандар, абалар. Башынан айтып коеюн, мен бир аз катуураак сүйлөйм, капа болбойсуздар. Мен өзүм негизи баштан катуу сүйлөйм, баары билет. Туугандар бүгүн ишти коюп, бүгүн убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, былтыры дагы кут ушундай убакытта кут ушул иштерди козгоп, мен сени камайм, колуңду сындырам, колуң кедебей сүйлөө деген сөздөрдү биз укканбыз. Бүгүн эмне болуп атат туугандар? Баарыңардын жүрөгүңөрдө бар жоғың телефондон көрүп атасың. Элтерден, китерден көрсөтпөй койду. Камалат дегенден бери күнү түнү сайрап атат. Мына камалып атат, көрүп койгула. Камалып атат дейт. Ошол инсан 30 жылдан бери саясатта жүрөт туугандар. Алар менен күрөшкөн президенттер кетти. Бирок Кимсанбаевич отурат. Ак үчүн отурат. Мына 2010'da biz кичинекей бола элек. Мына ошол убакта эл сүрөп турган. Мадмаров барасыңбы, бийликти алып беребиз дегенде барбай койгон инсан эшигиңди ачып койсо да кирбейт. Ойга келбеген статьяларды коюп бийликти басып алат дейт. Бийликти басып алам деген бул инсандын ордунан чыкпайт. Буну өздөрү дагы жакшы билет. Алдыда пакет кире турган мыйзамдар бар туугандар. Кыргызстандын бүтүндүгүнө жана башкасына мыйзамдарына туура келбеген мыйзамдар кирет. Көрүп атасыздар, Акылбек Жапаровго асылып койсо, жекелеп чыгып, эркекче сүйлөшөлү дейт. Бул болбойт туугандар, кайка кетип атабыз. Бийлигини мага демектен ömür boyu президент болуп калсын, бирок честный болсун. Мына ушундай көпчүлүккө салып, могул жерге келип, стадионго келип, бизди колдогула. Биз мына элдин үнүбүз. Бизди колдогула, бир айтабыз дейт. Мына бүгүнкү күндө көрүп атабыз. Кечеги шайлоодон Бишкекте номер 26 Ленин округунда 100 000 шайлоочу бар экен. 13 000 адам катышты деген бул позор. Элдин бийликке деген
Ümidi sonup işerici ketdi degen söz. Bunu aparıp saylasak, bana oşalarla atkandan kılat deydi. Men hiç kimisine korkmayım. Keçeten beri Satürkler üyünde жүрөт. Ukam kayada çoğuş bolat, kançadan barat, plakatın var o deydi. Münerge kel. Saattan beri жүрөт. Bastam ukam basta çay alıp berem, jür. Çay alıp berem, men jaş balam mı çay kaldığımı deydi. Men çırğanamdan жүрөм bunu o жерде. Barınıza kaytayın. O da kay Küstanbay çeker kamala turgan bolsa, Kırgızistan'da çındık öçtü. Bari kul bolasın. Жүгіріп жүріп бізде салам бересін, Текебаев айтқандай. Жүгіріп жүріп салам бересін. Бұларды тұра емес, сода кет отқаныны, бұлар досы талант момытып біліп тұрып, төрағалықтан кетті. Тұра емес, қылғанын біліп тұрып. Мен сіздерге айтайын, келечек біздікі. Қайдегер болмайлы туғандар. Ертең үшінті барсақ, Түркменистан боламыз. Aylıkты көтерді, aylıkты көтерді. 30 жылда мұндай болған емес дейді. Ей, başka президенттер жүргенде дағы өліп қалған жоқпыз, жашап атамыз. Ойланайлы, намысқа келелі. Мына мені көріп отқан, соцсетте көріп отқан қырғыз елім. Барыңыздар, шығыңыздар. 5-ші микрофон ешқашан өшпейді. Мен барам ошол жерге, ошол кишини камай турган болсоңор. Ошол кишинин лектораты бар. 100 миңден, 200 миңден лектораты бар, миллиондоп саналат. Ошолордун баарын апарып камасын. Мен бар түрмөгө кире турганда биз дагы киребиз. Чоң киребиз. Ол киши мына биз үчүн ошол жерде күйүп пишип атат. Биз үчүн ден соолугу кетип атат. Биз үчүн чачы агарды. Мактай турган болсо, өзүнүн кылычын ойлой турган болсо, байып кетет эле. Bayıp ketediler. Soranbayga Paktan'ı koyattılar. Atabeyip'e koyattılar. Çaparıp'a koyattılar. Baylığı var dedi. Baylığı olsa bu açayki birliklerim yakılcıdı. Paksam sürdü. Çıkarattılar barını. Tuğanlar bu yerde çındığı ölçü otat. Çındığı ölçü otat. Geldik deputatga tiymesin. Bir sop tarqatmayıp. Prezidentlik saylovda 3. orun men barıp жүрген adam bul. Pulu barlar 1. orun men bargan. Odur buna barыңızdan görüp zenim keyip durat. Kaydegerçilik bizi kaptap ket otat. Men köpçülük otam biroq sözünün manisi bar tuğanlar. Jaman görüңüzдөр. Mular oşo memleket başında turgan eldi kırıp tolap ketken adamlardı keçirip oşolardı aktap ne kılıp otat bular. Eldi kırıp ketken prezidentlerdi aktap koyup durup bizdin deputatga asılıp kılmış için kozga otat. Akırında aytatılım. Uşul deputat kamala turgan bolsa tuğanlar. Telefonda turup dostuna, tuğanına prezidenti jamanday albaysın. Kartana pensiya düştü. Жүгірі бар, садыр келіп бізге көйті емес. Біздің әсеуінен байып отыр. Bir dalak tөгөз, ошан әсеуінен байып отыр. Мен бұларды кетсін деймін. Бірақ біздің депутатқа тимесін деймін. Мына алдыда каникулға тақаға 1 ай қалды. 1 айдың içinde ушул ишке елді бұрып отат. Көзін ушуға бұрып отат. Бірақ та пакетменен алып шығып мизамдарды кабыл алат. Ойлоңгула. O жерде туруп алып, билбеген адамдар отурат дейт. Чычкан сойда каттап сойсун деген адамдар отурат. Чычканды качан сойчу эле? Ким чыкты соет? Турабы? Мына караңыздар, ойлонойлу туугандар. Одага модбарып камай турган болсо, мына артууда турган элди мындан дагы 2 эсе көп элди апарып камасын. Бул адага модбарып камаганы, силерди дагы камаганы. Sizlerde daha kamayım degen işaret bu. Sizlerde daha kamayıp çıkıp söylesem deydi. Gelip benim başımda alıp koysun bırak tilimde alalmaydı. Sadrını koyacağız bu sözü öte jakşı bile. Öte jakşı bile. Biz başka ülkelerge maskara olup büte turgan bolduk. Biz birimiz sotta, birimiz ayıp takkandın orduna. Jakşı bir iş çaralarda ötkörüp, fabrika zavodlardı kurgula. Buna jaşlardı iş bile kamsız kılgıla. Kaçan kaçayım
Ayal kişilerge okşap bilinger jeke öç alını ulanta öresizler. Kırgızstan'dan gelgen, uşu biylike gelgenler, el üçün eldi tegiz qarap işteyim desеңizdер, el sizlerdi dayım koldoyt. Azırkı biylik tegiz qarabайtasыздар. Mıyzamды odona buzup, mıyzamды tevele oynawatasızдар. Karapayım eldi oylagan echkim жоқ. Muna dıykandarımız azı talalap жүрөt. Ушул дыйкандарыбызды колдоп кубаттай турган эч ким жок болуп атат. Бая күнү Жалал-Абадта Шайыр Ташиев келген экен, бир дыйканыбыз чыгып сүйлөсө, аябай кополсо сүйлөп тур. Ал депутаттын сүйлөй турган сөз эмес туугандар. Ушул дыйкандарды колдоп, карапайым элди колдоп, дайым ушунчалык элдин тарабын таласаңыздар, ошондо гана сиздер сыймыкка ээ болосуздар. Азыркы койгон сиздердин койгон мына статьяңар бул күлкүлүү статья болуп атат. Бул нерсе эң уят иш. Садыр Жапаров дагы ушул статья менен отурган, жакшы билесиздер. Камчыбек Ташиев өзү дагы ушул статья менен отуруп чыккан, муну да жакшы билесиздер. Эми ошол башыңыздардан өткөн нерсени алып келтирип Мадмаровго жабыштырбаңыздар туугандар. Мадмаров таза экенин эл да жакшы билет, сиздер да жакшы билесиздер. Мен дагы бир жолу депутаттарга кайрылып кетем. Ушул коюлган күдөлөрдүн бардыгын жокко чыгарып бериңиздер. Мына түзүлгөн комиссия, бул нерсе өзү комиссияга жетпестен эле ошол жерден бүтүш керек эле комиссия түзүп алдыңар. Бардыгын жокко чыгарып, депутаттар Мадмаровду колдоп актап кетиңиздер. Мен ушуну суранам депутаттардан. Адакам Кимсанбаев, бүтүн Кыргызстандын лидери, эми урам не болуп атат? Ыйман, мыйзам, тартип ичинен баары катылып атат. Эми хадис айтылып кетти. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху айтып аткан сахабаларга, силер түнкү көпөлөктөйсүңөр, отко кетип атасыңар. Адаган Кимсанбаев токтогула, болбойт, токтогула деп айтып атпайбы? Казинону айтып атат, компроматты айтып атат, несин атырып алып атат. Эгерде биз Атаган Кимсанбаевди сактап алсак, биз калган өмүрүбүздү кандай жашайбыз? Акыйкат үчүн, чындыктуу үчүн ар ким өзүн тил менен эмес, амал менен көргөзүш керек деп атат. Канча өмүрүн Кудай билет. Бир тамчы эмес сууну салсаган ошо пайда болот акыретте. Ошончо бир туугандар Атаган Кимсанбаевди сактап калайлы. Кудайга шүгүр барып атат. Азыр 10 депутаттар эме кылып атат. Ошон үчүн мен президентке ham кайрылбайм, депутатка ham кайрылбайм. Мен эскертип эле коюп атам. Токтоткула деп, кайрылуу бүттү. Эскертүү бул жөнүндө ахиретте дагы. Эми президентке бир прокурор чечип атат. Эми анан сотко бере, аны Кудай билет. Ошон үчүн ойлоп туруп, Алла Таала хидаят берсин. Туура эмес. Кыргызстан гүлдөй турган Кыргызстан болуш керек. Швейцария экинчи Кыргызстан болуш керек. Кыргыздарым, патриоттары, эртең келечек жаштар. Ошон үчүн сүйлөбөйүн дедим эле, бирок жүрөк чыдабады. Ар бир өз эмен салайлы. Баары кыргыз патриотпуз, Кыргызстанды гүлдөп, жайнап алдыргы мамлекеттерден болсун, кетирдилер. Кайерден келген, жерден келген конокторду сыйлап урматтайбыз. Курчал районунун эмес, мен Кара Суу районунан келдим, жаңары кайын. Биринчиден ушу суранып кетишим, Садыр Нуркочоевич, сенен суранат элем. Сенин мекенчилиңде башка партияда иштеп жүргөнбүз биз деле. Сенен суранычым ушу биздин Адакам Мадмаровду тынч кой. Өз бийлигине тырмактан этти ажыратпа. Сенен суранам. Sen деле жаман жакты көрдүң укам. Өкөңө мен бир деймин. Бардыгың мага бир дейсиң. Сенин жаныңда менин балам, кызым деле иштеп атат. Ошо жерде аралашып жүрөт. Мени жакшы таанысыңар. Силер менен иштегендердин ичинде балам отурат, кызым отурат, укам отурат, авам отурат. Бар жогубуз эле аралашып жүрөбүз. Бир казандан окат ичип, бир tuzdu tatıp, bir nandı bölüp cep. Sadır senen suranam, Adakam Mадмаров, Karapayım dıykan adamdın balası, baydın balası emez, akçalı.
Sen canındagi жүргөн жан чөкөрлөрүң анча мынча, o baylardın baldары. Бул Адахам, мынау мен үйүн жайын билем, мунун атасын да билем. Бардыгы карапайым дыйкан адамдын үй бүлөсү. Сен деле ошондой үй бүлөнүн баласысың. Тырмактан эч убакта этти ажыратпа укам. Сенен сураның, асманың ачык болсун, маанайың жарык болсун, келечегиң кең болсун, кызыр жуласын болсун. Ана жаныңдагы депутаттарды hem айтып кой. Колдоо Адахамды чыгарсын. Кайерде болсо şu Adахамды чыгарып атат. Ана депутаттарың айт. Катар отурган столдо отуруп алып, уктап отурат көбүрө. Кудайга тоба кылдым, өзүм таң калдым. Кылмышкер бийликти басып алуу жөнүндө статья козгопсуңар. Бул тескери болуп калбадыбы? Же шымын жыртыптырбы? Немеден өтүп? Же болбосо эмне Адахам өзү ак үйдө эле жүрөт го. Же кабинеттерге кирип отуруп алыптырбы? Кашадан Шымын жырткандар деле президент болуп отурбайбы азыр? Бул эл башкарып, жер башкарып. Кичине ар ким өзүнүн артындагы немеси кичине ойлош керек, катасын. Адахан Кенсанбаевич эмне үчүн кылмышкер болуп отурат? Кызык, биз күлдүк, заман тетир болуп калыптыр өзү. Баягы биздин Каракулжада бир сөз бар эле. Алай кул болуп кетсе, Москва сол кетет деп. Биз сире ошондой кылмышкер деп койгонуңар үчүн биз үйдө жата албай чыктык. Ушундай жаман болдук. Бир кичине күнөөсү болсо дагы мейли эле. Кемпир, ал эми кемпироват боюнча, кемпироват ошол элдер чогулган жерге эл өкүлүнүн келишке акысы бар. Ал жерден эл өкүлүнүн күнөөлөшкө силердин акыңар жок. Мени жолдош прокурор, сенин күнөөлөшкө эч кандай акыңар жок. Иши кылып шылтоо таба албай калсаңар да баардык жагына эле ого буга шылтоолоп. Бул Адахан Кенсанбаевич эл тарабынан шайлангандан кийин, элдин өкүлү болгондон кийин, элдин арасында жүрүүгө, элди колдоого, эл менен элди урматтоого акысы бар. Ошон үчүн биз баардык элдер, биз карапайым элдер жакшы көрөбүз. Ар дайым колдой беребиз, коргой беребиз. Биз эми турбайбыз. Жакшы, ушундай жакшы чечим чыгарып бересиңер деп ойлоймун. Бийлик төбөлдөрү, колуңарды тарткыла Адахандан. Колуңарды тарткыла. Бул жерде бир эле партия эмес, бардык партиянын катышуучулары отурат. Эмне үчүн алар бардыгы келди, эч ким чакырган жок. Мына YouTube'га чыккандан кийин мына бул маселе. Бардыгы үйүндө жата албай, бул бийликтин эмне кылганы деп жүрөгү туйлап келген адамдар бул жерде эч кандай эч нерсени эч ким уюштурган эмес. Ал эми Адахан Мадымаровго келсек, Мадымаров тирүү энциклопедия. Мадымаров кылмышкер эмес го. Эмне үчүн ушундай немени коесуңар? Адамдар бардыгы үлгү алып атат. Мисалы, көп маселе чыгарып атат. Депутаттар аны түшүнгөнү да бар экен, түшүнбөгөнү да бар экен. Бир 10 чакта гана депутат түшүнөт экен, калгандары түшүнбөй эле туура эмес колдоп коюп атпайбы? Ошо туура эмес колдогондо да Мадымаровдун жаны кыйналып атат. Ошондой кыйналып атса да кашым кабагым дебестен эч кимге эч кандай капачылыгы жок. Кайра кийинки ишти улантып, кандай жаркылдап ишини уюштуруп атат. Ар бир сөзү үлгү, ар бир жүрүшү үлгү. Эми ушул адамды камап коюп эмне табасыңар? Ушул кылганы мынабы Куршаптын өкмөтүгө миң нээлер. Себеби биз немитпизби, же бир четтен келдикпи, биз толгон токой үчүн келип отурабыз мына жерге. Адахамдын аброюн дебелеген үчүн келип атабыз. Бул мен чадыр жетимде урушуп аттым эле. Бул эми азыр мына жерде бир милиция азыр. Мына немен силер милициясыңар жаппайсың. Тура бербейсизби? Колуңузду кайрып атабызбы деп атам. Кайрыгыла колуңузду. Бирок жүрөгүңүздү кайрый албайсыңар. Светти өчүрдүңөр. Биздин үнүбүз баары бир жетет. Жогору жакка жетпей койбойт. Адахамдан колун тартсын. Тийишпесин. Адахамдын атын дагы атабасын. Адахам ол эл үчүн адам. Бакиевке мына 25 кыйын кылдым деп onu кетириптир эл. Эми мына 1 сом кылды. Эртеге Светке доолап барсын бербейт. 1 сом кесин кадронда 1 сом кылып койду. Не деген? Пенсияны көбөйтүп кой деп чалкалап жатабыз.
3 mingden undu alıp jep. Bul ne degen? Buna millete ülkelerim uğup kabla. Bul kılganılar tuğra emes. Sivetli ölçülgenler hem tuğra emes. Biz Kırgızbız. Biz Kırgız'ın adamlarıyız. Tolka bir insandı, bir devletli, hukukun devletli ediveli oturar. Zaylan keteyinde. Bundan gelgen meymanlar. Janatan beri aytılgan, Adakan Kimsanbayev boyunca aytkan oy pikirlerge çoğun rahmat. Kılayım şunun bari kabul olsun. Kılayım şu aytılgan pikirden, жақсы pikirden, tuğra pikirden bari biz kaygılıvatkan deputattardın kulağına jetsin. Kılayım oşolarga iman versin. Men de öz uçurunda kayrılıp keteyim. Hurmattуу Jogorku Kеңештин депутаттары. Өзүңүздөр байкап турсаңыздар керек. Сиздердин тагдырыңыздар, келечегиңиздер элдин бүгүнкү күнү элдин таразасында турат. Эртең качан ушул күн каралган күнү, ошол күнү силердин тагдырыңар чечилет деп мен ойлоймун. Ошондуктан туура чечим кабыл алып, чындыктан таябастан туура чечим чыгарасыңар деп ойлоймун. Себеп дегенде, эгер туура эмес болсо, ар бир депутатты ошондой күтүшү мүмкүн, ошондой тагдыр. Биз ойлойбуз, эл ойлойт. Силердин баары атыңар элдик депутат. Силердин максатыңар бир, тилеңер бир, оюңар бир. Максатыңар элде тынчтыкты орнотуп, мамлекетти өндүрүш, өстүрүш деп ойлойбуз. Биз ушундай деп ойлойбуз. Эч качан бири-бириңизге каратып ташырытпагыла. Силер бир атанын балдарысыңар. Силер эл деген атанын балдарсыңар. Ошон үчүн элдин деп балдары болгула. Ушуну эртең көрсөтөсүңөр. Биз ошол силерден жакшылыкты күтөбүз. Эми бата кылалык туугандары. Assalamu alaikum. Ушул жыйын кайрылуу жыйыныга келип катышып, алыс жакындан келген туугандар. Aman bolgula, esen bolgula. Amin. Sağ salamat, yolunar sıdır bolsun. Yürgen yoldaşınar kızır bolsun. Ay barıp aman yürgüle. Esen aman oynap gülüp. Şu kuşav elingizge, yurtuğuzga tinçlikti versin, amançılıkты versin, ıntımakçılıkты versin. Deputatlarga insaf, imandı versin. Oldu. Yoksa Adakan'ın içine onda